Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Bir tugandar azırkı jönötkön bul dua bul uşul geçönü жер титирөөнүн астында эле бул SMS болуп келди эле. Чындыгында бир көңүл бурбаптырмын буга. Бир аз жаңы мындай көңүл буруп SMS-терди карасам, ошол Муфти Такус Пакистанда Пешавар шаарында ошол бир солих адам түшүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрөт экен. Жана ушундай бир мажлис, уламалардын мажлиси дейт. Жана ал уламалардын мажлисинде чоң аалымдар отурат дейт. Ана Муфти Таки Усмани, азыркы Пакистандын муфтии. Алла аны жаман көз, жаман сөздөрдөн сактасын. Ал отурат дейт дагы, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түзмө келип эле түзмө түз ошол Муфти Таки Усманын көздөй кетти дагы дейт. Барып эле айтты дейт: "Эй Таки Усмани" деп. "Үммөткө өтө чоң кырсык бале келатат" депчи. Бул жер титирөөнүн алдында эле бул SMS келген да. Бир көп узаган жок да. Бул SMS менен баа түш көргөн, балким бир күн мурун көргөндүр, балким 2-3 күн мурун көргөндүр, балким. Анан чоң кырсык, чоң бале бул үммөткө келатат деп туруп, анан 3-4 жолу пайгамбар 2-3 жолу ушул дуаны кайталаптыр да. Аллахумма гфирли занби куллаху тиккаху ва жиллаху ва аввалаху ва ахираху ва аланиятаху ва сирраху. Ушул дуаны үммөткө жеткирип кой деп өкүм бериптир да. Ар бирөө окусун, болбосо кырсык бале келатат депчи. Мына азыр көп өткөн жок, мына башыбызга ушундай чоң бир кырсык бале келди. Баа Кыргызда айтып коет го, кырсык Кашкабактын ортосу деген ушул экен деп бир туугандар. Ошол себептен бунун баардыгы өзүбүздүн кемчилигибиз, өзүбүздүн күнөөбүздүн себебинен кандай болсо дагы ошол себептен ушул дубага бир бекем амал кылып, билгендер билбегендерге жеткирип айтып, билгендерибиз эрте кеч ушул истигфарды окуп жүрө турган болсок, Аллах субхана ва таала бөөдө кырсыктан, бөөдө баледен, бөөдө жамандыктардан иншаллаху рахман сактайт деген чоң үмүт бар.